Бул биринчи маселе. Экинчи маселе бүгүн канчанчы февраль? 14-февраль. Бүгүн көп адамдар динден чыгып аткан күн, көп адамдар ыймандан ажырап аткан күн, көп адамдар жашоосунда кара точканы чекитти кое турган түн, мына күн башталды, эми адамдардын майрамы дагы башталып атат. Чындыгында ислам шариятында эки эле майрам бар. Муну айтыш керек, айтпасак болбойт, унутуп калбайбыз. Бул Ороза айт, Курбан айт майрамы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Меккеде Мединага хижрат кылып көчүп барган убакытта адамдар эки күндү майрамда жатышкан экен. Нейруз, Мехержан деген эки майрамды. Пайгамбарыбыз айтты, Кудай Таалам силерге ушул эки майрамдын ордуна башка эки майрамды бербедиби? Ороза айт жана Курбан айт эки майрам деди. Башка майрамды болушу мүмкүн эмес туугандар. Ал эмес, инсанияттын эң улуу адамы болгон Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын туулган күнүн дагы биз майрам деп айтпайбыз. Ал тарыхый күн, ал улуу күн, биз үчүн касиеттүү күн. Ошол күнү пайгамбарыбыз келген күн, ошол күндү пайгамбарыбыз туулган күнү болгон үчүн ордо тутуп эскерген күн. Бирок ошону дагы майрам деп айтканга оозубуз барбайт биздики. Ал майрам эмес. Ал пайгамбардын туулган күнү. Эгемендүүлүк алган күн, немистерди жеңип койгон күн, жеңилип калган күн, булар боло берет. Булар тарыхый күндөр, тарыхый дата болот. Ошого жараша эскерүүсүн айттык. Мисалы үчүн мамлекеттин эгемендүүлүгү 31-августта ошол орустардан кантип бошогон башка болгон бир нерселерди айтып, адамдарга эркиндиктин, эгемендүүлүктүн баарын түшүндүрүп айтып койгон болсо болот. Бирок майрам деп айтканга ооз барбаш керек болот. Себеби майрам араб тилинде ид деген сөз. Идун деген сөз араб тилиндеги ада яуду, кайтып келет деген маани. Жыл сайын кайтып келиш керек. Ибадат, айт бул майрам. Айт майрам бул ибадат гана болуш керек. Эгерде ким эки айтка кошумча үчүнчү айтты кошом деген болсо, анда 5 маал парз намазга 6-чы парзды кошом дегенге барабар эле шерик болот. Себеп дегенде майрамды майрам кылып берүү Аллах Тааланын, Аллах Таала жөнөткөн пайгамбарынын гана иши болуп эсептелет. Ошолор гана биз ушул майрамды майрамдагыла, ушуну ибадат кылгыла дейт. Карап көргүлө. Айт күндөрү орозо туткан арам бизге. Ушундай эмеспи? Себеп дегенде ал күн ибадат, орозо тутпоо менен ошону өткөрүшүбүз керек болот. Эгерде башка күндөрү дагы ошол майрамды айтып аткан күндөргө туш келип калып, орозо тутпайм бүгүн атай оозум ачык болот, ошол майрам үчүн деген болсо, анда башка майрамды Кудай белгилеген майрамга теңегендей болуп калат. Бул керек болсо ширкке чейин барып, балким ширктин дал өзүнө барышы мүмкүн. Себеп дегенде Кудайдан башка бирөө келип, ошол жерге бизге майрам чыгарып бергендиги үчүн. Ал эми 14-февраль ошол майрамдарды майрам деп аткандардын эң эле ыпласы. Бир дагы динде бул майрам жок. Bir dağı dinde zımda teveli aldı kabro. Telefon geldi. Yakta mikrofonu sonu boçanır o. Жақшылы болу керек. Демек башка бир майрамды белгилеп өзгөчөлөнтүп алуу болбойт. Бүгүн 14-сүйүү майрам деп аткан бир дагы динге туура келбеген майрам, ошон үчүн колдон келишинче айтыш керек, деш керек. Эч кандай майрам сайрам эмес.